Мен кайрылым жалпы Кыргызстандын мусулман жамаатына бүгүнкү ушул ыйык айда ар биринин кармаган орозолору кабыл болсун, жакшы тилек, ой максаттар аткарылсын деп Аллахтан тилеп кетебиз. Ошондой эле Алмаз Акунжанович, мен дарегиме Кара Суу районунун Ала Тоо айыл аймагынан бир топ каттар келди эле, айылдык кеңештин депутаттары, төрагасы, ошондой эле айыл өкмөт башчысынын атынан. Бул жерде биринчи кезекте Кара Суу районунун Ала Тоо айыл аймагынын Кенжеокул айылында Наристен Уру балдар бакчасы 1968 жылы курулуп, болгону 50 балага ылайыкташтырылган чакан бакча болуп курулган. Бүгүнкү күндө эми уже бир 50-60 жылга жакындап калгандыктан зданиянын абалы начарлап, тем более балдардын саны көбөйгөндүктөн бүгүнкү күндө бала бакчага муктаж. Ошондуктан мамлекеттик бюджеттин эсебинен капиталдык салымдар беренесинин алкагында могул 2025 жылга титулга киргизип, бир жаңы бала бакча куруп берсек. Ошондой эле ошол эле Кенжеокул айылындагы Юнусов атындагы орто мектебинин имараты бүгүнкү күндө электр энергиясы менен жылытылып атат. Эми азыркы күндө көрүп атабыз, кыштын оор катаал аба ырайында ар кандай себептер менен электр тармагы дагы үзгүлтүккө учурап, балдар кээ бир моменттерде мындай окуганга мүмкүнчүлүк болбой калып атат да. Ошого эми бүгүнкү күндө жылытуу системасын, көмүр системасына өткөрсөк, бул дагы бир чоң көйгөй болуп атат. Андан сырткары ошол эле айыл өкмөттө Мөнөк айылында бир жеке ишкер буга чейин Сурапбаев Камиржан Мамырович деген киши спорт комплекс баштап, өз каражаттын эсебинен азыркы күндө жарым-жартылай бүтпөй турат. Ошону дагы бир мамлекеттин эсебинен бүтүрүп, бир жаштарга бир стимул катары жардам берсек. Ошол эле Ала Тоо айыл аймагындагы ички жолдор, эми ар бирин бул жерде атап отурбайлы, бир топ каттар келген. Мен дагы сизге берсем, ушул Минтранс менен биргеликте, жалпы өкмөт менен биргеликте ушул иштерди алып барсак, Алмаз Акунжанович, ошону бир өз көзөмөлүңүзгө алып, Нурлан Асанбекович, Суранж бир протоколдук тапшырма берсек, көйгөйлүү маселелер. Чоң рахмат, Алмаз Акунжанович. Аппарат, айтылган маселе боюнча протоколдук тапшырма бериңиздер тииштүү комитеттерге.